Саламатсыздарбы? Бул сабактан Windows виртуалдык доскасы менен кантип иштөө жөнүндө маалымат аласыздар. Досканы орнотуу үчүн биз поискка барабыз. Бул жерден Microsoft Store дегенди түшөбүз. Бул ошо Microsoft'ун магазини. Microsoft Store'дон досканы орното алышыбыз керек. Бул бет ачылат. Биз бул поиск деген жерге доска деп жазабыз. Enter'ди басабыз. Бул жерде бизге бир нече досканын түрүн сунуштайт. Биз биринчиде турган Microsoft Whiteboard дегенди алабыз. Бул доска ачылганда сиздерде бул жерде установить деп чыгат. Менде орнотулган үчүн запустить. Сиздер орното алгандан кийин иштете бересиздер. Запустить ачканда бизге актай барак берилет. Биринчи биз бул жердеги 3 сызыкча параметрлер менюсу менен иштейбиз. Бул активное перо жандырбай эле коебуз. Бул жерде экинчидеги преобразовать фигуру дегенди жандырып коебуз, калганына тийбейбиз. Ошондой эле кааласак, досканын фонун өзгөртүп алсак болот. Ал үчүн бул жерде формат фона дегенди тандайбыз. Доскага түс тандайбыз. Ошондой эле досканын кандай элементтер жаза турган болсок, ошондой барактын досканын түрүн тандап алсак болот. Андан кийин бизде төмөн жакта дагы инструменттер панели ачылган. Бул биринчиде турган карандашты бассак, бизге жаза турган ар кандай маркерлердин түстөрүн берди. Биз маркердин түсүн тандайбыз жана бул жерге кандайдыр бир, мисалы үчүн, фигураны тартып көрөлү. Фигураны тартып көргөнүбүздө биз фигурабызды оңдоп койду. Бул жанагы биз биринчи бул жердеги параметрден мына фигураларды түздө дегенди жандырып койгонубуз үчүн. Бул жерден биз маркерлердин түрү менен жазууларды, чиймелерди аткарсак болот. Бул жерде бизге кошумча сызгыч бар. Сызгычты алып, маркердин түрүн тандайбыз жана ар кандай чиймелерди жүргүзсөк болот. Сызгычты кайра өчүрүү үчүн сызгычты басабыз. Ал эми буруу үчүн бул жердеги 45 градус дегенди басып, мышты айландыруу аркылуу буруп алсак болот. Андан кийинки инструмент бул жерде ластик, өчүргүч. Биз керек эмес ашыкча сызыкты өчүрөбүз. Ошондой эле бул жерде карасаңыздар, бул фигураны бул өчүргүч ластик өчүрө албайт. Ал үчүн бул жерден лассо бар. Тандайбыз, фигураны белгилейбиз. Белгилендөө үйдүдө копировка, кесүү, өчүрүү деген турат. Өчүрүүнү басуу аркылуу биз ошол фигураны өчүрөбүз. Кийинки инструменттер панели бул текст жазуу. Бул жерде А деген турат, добавить текст. Басабыз, бул жерден клавиатура аркылуу текст жазсак болот. Ошондой эле бул текстибизди каалаган жерге жылдырып коебуз, досканын каалаган бурчуна. Жана бул жерден чоңойтуп, кичирейтип койсок болот. Кийинки бул стикер жасоо. Стикер чыгарып берет бул жерден. Стикерди дагы досканын каалаган бурчуна жылдырып койсок болот. Чоңойтуп, кичирейтсек болот. Ошондой эле бул жерден стикердин түсүн өзгөртсөк дагы болот. Бизге азыр түшүндүрмө берип атат. Мисалы үчүн стикердин түсүн алмаштырып койдук. Чоңойтуп, кичирейтип, бул точкасы аркылуу айландырып койсок болот. Кийинки панель бул сүрөт кошуу. Басабыз, бул жерден өзүбүздүн компьютердеги сүрөттөрдү алсак болот. Мисалы үчүн, мындай бизде GIF файлдарды дагы алсаңыздар болот. Ошол сүрөттү 2 жолу тандоо аркылуу сиздер ал сүрөттү алсаңыздар болот. Бул жерден play басып койсок, бул
сүрөтүбүз div файл экени көрүнүп турат. Андан кийинки панель бул плюс. Плюсту басып бул жерден сүрөт койсок болот. Жана ошондой эле шаблондорду койсок болот. Бул жерден PDF документти, Word документти же болбосо PowerPoint'та даярдалган документтерди койсок болот. PDF форматтагы документти коюп көрөлү. Ошону тандайбыз. Жана ошондой эле компьютердеги PDF документтен бирөөнү алып көрөбүз. Мисалы үчүн мына PDF документте жасалган 36 барактуу документ экен. Бул ушул соц тармактардан келген документтин бирөөсү. Кайсы бетин койгуңуз келсе ошону тандайсыз жана бул жерден вставить выбранное дегенди тандайсыз. Бул эгер чоң болуп доскаланма ээлеп калса, ошол бетти басасыз жана бул четиндеги көзөнөкчө аркылуу чоңойтуп, кичирейтип алсаңыз болот жана керектүү жерге коюп коесуз. Word документти дагы ушул сыяктуу эле коебуз. Сизге бул жерден түшүндүрмө берет, ошонун ар бирине макулмун деп, андан кийин Word документти койсоңуз болот. Ошентип биз виртуалдык доска менен иштесек болот. Бул жөнөкөй доскага караганда кызыктуу, сабак болот. Балдарды дагы карандаштан да бул жерге өзүнүн атын жазууга айтсаңыздар болот. Мисалы үчүн балдар бул жерге өзүнүн атын жазат. Бирок мышта жазуу жөн доскага жазганда виртуал эле татаал болот. Эгерде сизде сенсорный болсо, манжасы менен жазганга болот. Ошондой эле кийинки кадам бул жерден ушул даярдаган доскабызды экспорт кылып алсак болот. Башкача айтканда бул доскабызды сүрөт түрүндө алып алсак болот. Экспортировать басабыз. PNG форматта көчүрүп берсин бизге. Бул жактан кайсыл жерге сактайбыз? Мисалы үчүн рабочий столду тандап, бул жерден доска менен иштөө деп коеюнчу. Иштөө деп жазып сохранить. Биздин ушул доскабыз рабочий столго сохранить этилди, иш столунда. Мына доска менен иштөө форматын көрөбүз азыр. Мынакей файл PNG форматта 564 килобайт файл болуп сакталды. Эми